Тарых барактары. Ош шаары Азиядагы эң байыркы шаарлардын бири. Ошондуктан анын тарыхы так эмес. Уламыштар анын пайда болушун Александр Македонский, ал турсун Сулайман пайгамбар менен байланыштырышат. Ири шаар катары жазма тарихтерде 9-10 кылымдарда айтылат. Археологиялык табылгалардан чыккан эски шаардын урандылары, байыркы мончолор, ата-бабаларыбыздын өз доорунда дүйнөлүк цивилизациядан бир канча бийик турарын айтып тургандай. Бул Сулайман тоонун боорундагы мечитти Алымбек Татка салдырган экен. Ал жерде кызмат кылган адамдардын саны 5000ге жеткен. СССРдин доорунда өзүбүздөн чыккан атеисттер тарыхый мурастарды талкалап, эң акыркы пайдубалын 1959-жылы жок кылышкан экен. Ошондон кийин эмнеге деген суроо туулат. Коңшулаш өлкөлөрдө мындай тарыхый эстеликтер дале турат го. Азыр бар болсо, бул мечит баа жеткиз байлыгыбыз болмок, чиркин. Андан ары тарыхты дагы изилдесек, дүйнө жүзүндө Ош шаарынын түгөйү бар экендигин баарыбызга маалым. Ал шаар Францияда жайгашкан Ош шаары. Бул шаар Атилла бабабыздын доорунда негизделген деп эсептешет. Атилла Парижге чейин барып, азыркы Франциядагы Ош шаарынын боюндагы дарыянын жанына келишет. Бирок Атилланын кол башчысы Төлөк баатырдын букасы дарыядан өтпөй жер чапчып туруп алат. Төлөк ат көтөрө албаган чоң баатыр болгон үчүн бука минип жүрчү экен. Төлөк букасына «Ош» деп кыйкырат. Атилла жигиттерине эмне кыйкырып жатат десе, Төлөктүн шүдүңгүтү токтоп туруп алыптыр деп айтышат. Анда Атилла ушул жерге отурук кылабыз деп буйрук берет. Түмөндөгөн аскерлер жер жайнатып отурукташып, ал жерди Ош деп аташып, ал эми жанындагы дарыя жер деп аталып калган экен. Бул тарыхты улуу комузчу Нурак Абдрахманов өз китептеринде далилдерге таянып жазып кеткен.